Өрік өсөт бизде. Жөн эле мындай понтко да бул понт өрүк да бул. Отырыңыз. Эй, шариктен өрбү чыгарып эле. Эй, турин. Чунагы. Ой, үйдүн эң кичүүсү жүрөт да. Кышкырап. Альпенгөл акча өрүп коебуз кыздарга барып. Кыздарды качып салдыңыз го да. Келтирип атпайбы? Сонда даватка чыгып келдиңиз. Анын баарын кактан билесиз? Я журналист. Сиз аябай жөнтүктөн чыгасыз го вообще элечи. Кыргызстан ичи мем болуп кеткен да алчы. Силердин баягы звезда экениңерди бул жакта чүркелерде билип атат окшойт, үстүбүздө толуп калышты. Ырда бересиң анда ошол жерди. Yeah, sta menina de pé, melhor passar de roboto da multidão. Ela. А негизи өрдүн мааниsin билесиңби, атай? Бул деле фонд үстүндө достор, сальточ. Пайдасы жок атаң. Айтып берип коем, баягы айтып берип койсун. Азыр кандай болуп сонда? Импровизация кылып. Если биздин видеобуз СМГга чыгып баштаса, биз аны удалить этебиз да. Эмнеге? Бизге андай нерсенин кереги жок. Фишка болуш керек да. Фишка болсо. Ол да адамдар айтпа. Кыргызстан бар блогер болуп кетти. Тамаша, блогер болгон жакшы. Достор, бизде нарында мондай понт бар. Салам алейкум достор. Биздин айылда мондай пешоход бар да, бирок мындан эч ким өтпөйт. Бул деле жөн эле понт да. Yeah, sta menina de pé. Не болуп жүрөт тиге. Ама эй, ким тигеже? Саламатсыңарбы, кандайсыңар? Саламатсыз. Эмне кылып жүрсүз бакта же? Шайтан көпүрөнү издеп жүргөн болчумун. Шайтан көпүрө? Эмне кыласың шайтан көпүрө? Контенттер чыгып керек болот атат. Ой, шайтан көпүрө эмне кыласың? Алыс тетакта. Мына биз контентте биз звездабыз. Эки күн жана интернетте ачып мен бизге келдисиз. Шайтан көпүрөгө бардыңызбы? Макул анда биргеликте чогуу маек курбайлыбы, кандай дейсиз? О да. Бизге Курал. Давайте. Кең сежеске полный даярдап койгон биякта. Отуруңуз. Эй, шариктен өрбү чыгарып эле. Эй, турин. Чунагы. Майыл бияка эле отурайын. Как раз сеженин жанында. Сен эле отуруп аласың да. Биз анда маегибизди баштайлы. Баштап. Силер интернетте Ачи Атай деп белгилөөсүңөр. Өзүңөрдүн чыны атыңарды тааныштырып, канча жаштасыңар айтып атсаңар. Мен Нарымбиев Атай Алмазович. 2010-жылы 12-июнда туулгам. Ошол. Очордо окуучусуң, э? Окуучумун. Канчанчы класста окуйсуң? 9-класста окуйм. Сиз? Мен Нарымбиев Жанузак, мен чын атым Жанузак. Аны интернетке Ачи деп чыккан себеби кичинекей кезден эле үйдөгүлөр ушинтип айтат. Кийинчерээк эле билгем өзүмдүн атымдычы. Ошо Ачи ойдон калып калган Ачи болупчу. Азыр Жанузак десем эч ким ишенбейт. Сюрприз силерге. Эмнеге Ачи деп сага кличка коюп койушкан? Чоң атам, чоң энемдер азыр өтүп кетишти, ошолор айтчу да. Башынан эле ошентип айтчу, анан өндө эле кичинекей кезимде түшүнчү эмесмин, өзүмдүн атым ушундай го депчи. Анан кийинчерээк ошо Жанузак болуп калган экен да. Ошондой экен. Сон азыр биз мектептин аянтчасында турабыз, э? Анан деги эле мектебиңер силер тууралуу сөз арасында кошуп кетебиз, бирок элге көбүрөөк силердин контентиңер кызыктуу да. Ошол контентиңер тууралуу айтсаңар, кандай идея менен баштап калдыңар эле алгачкы визияңар деген сыяктуу. Контент негизи биринчи мен баштагам, мен тартып баштап анан негизи аракет кылганбыз. То есть бат эле болуп кеткен нерсе эмес да булчу. Буга да дисциплина керек, постоянно упорство керек буга делечи. Анан бир маалда жарганбыз аябай катуу. Ошол маалда эстейм, ошол жаргандан кийин анан арт-артынан видеолорубуз постоянно рекомендацияга чыга берчү да. То есть ошол ойдон вообще түшүрө элекпиз. Ошол ойдон дагы деле киргизген видеобуз обязательно элге жагат. Биз просто мындай от души кылабыз да контент. Вот поэтому элдерге жагат болуш керек. Лайф Мындай лайф контент да биздики. Мындай заморочка болбойбуз да. Элдер аябай монтаждап анан бир видеону 3 күн, 4 күн тартыпчы, андай жок бизде. Биз бир күндө даже 10 видеого чейин тартып туруп, күндө бирден киргизип коюп турабыз да. Ошо оңой бизге аябай. А братчикамда болсо инимди кошконума бир 4 ай болду. 4 айда мунуку 40 000 подписчиктер топтолуп калды да. Вот. Мунуку бүт сценарийлерин өзүм жазып берем, полный өзүм продюсировать этем. Мунучу. Вот. Ошондой. Сон Атай, сен жаңы блокко келгенде бир мектепте өзгөрүүлөр болдубу сенин классташтарың тарабынан бир башкача сөздөр айтылып деген сыяктуу? Жок, андай деле болгон эмес эми.
көбүнчөсү ийгилик каалап андай мындай болуп ошондой болот. Сон. Ал эми жанагы маанилүү сөздөр деп коебу, ошону кимиңер ойлоп таптыңар эле? Эң биринчи мен ойлоп тапкам, андан кийинкилерин байкем ойлоп баштаган. Негизи идеянын автору бул да. Понт деп чыккан, ошо чыккандан кийин аябай Кыргызстан ичи мем болуп кеткен да алчы. Азыр молодежь арасында ушундай сөз болуп кетти да бул. Аябай катуучу. Вот, ал негизи идеянын автору бул да. Анан менин аккаунтум аркылуу чыгып аткан үчүн мен автор болуп калгам да. А так негизи идея мунуку. Атай өзүң үй бүлөң тууралуу айтып барсаң, сен кичине бир аз азыраак сүйлөп аткандайсың же толкунданып атасың го? Жок, толкунданбай эле. Мен 5 бир тууганмын. 5 бир туугандын эң кичүүсү болом. Эркеси турбайсың? Эрке деле эмесин деп койбойсуң? Бир эжем, 4 байкем бар. Ой, 3 байкем. Бул үйдүн эң кичүүсү ушул. Жүрөт байкуш кыбырап. Үйдө сен эле жардам берип аткан турбайсыңбы? Бардыгына. Үйдө мен калам негизи. Үйдө мен калам. Кайсы окуу жайга тапшырайын деген оюң бар? Пока ойлонуштура элекмин анан. Да ойлонуштура. Сизден сурайын, ачы деп айта берейин, эми баары эле ачы деп таанышып да. Өзүңүздүн окууңуз тууралуу айтып барсаңыз деги эле. 11-классты бул жактан бүткөнсүз да. Ооба, мен ушул жерде айылда чоңойгом. Жамбулак айылын бүткөм, Нарынданмын, Нарындын кулунумун мен. Ушул Нарын аркылуу дагы может популярность келди мага, потому что байкасаңыздар Нарында көрүнүктүү блогерлер аз. Анан ошол нерсени биз надо исправить деп туруп биз чыкканбыз да. Вот. Окуум тууралуу болсо мен 1-курста окуп туруп Москвага кетип калгам. Окуумду чытап салгам. Анан элдин баарына ошо окуйм деп кое берем. Бирок кийинчерээк по-любому диплом керек. Ал нерсени бүтүрүп алам деп ойлойм да. Канча жаштасыз? Мен азыр 21-демин. 21 жаштасыз. 2004-жылы туулгам. Сон деги эле контентке баягы өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдү салып андан кийин видео чыгарабыз деп атпайсыңарбы? Айрым учурларда өзүңөрдүн көрүүчүлөрүңөргө видеолоруңар жакпай, бир хейтке кабылган учурларыңар болобу? Биз ушул нерсени айта алабыз, биздин репутациябыз биз үчүн аябай маанилүү. Бизди ата-энебизге сөз тийбесин, туугандарыбызга сөз тийбесин деп биз ошол нерседен аябай качабыз, хейттен аябай качабыз да. Вот, бирок хейт по-любому болот, ал нерсе болгон, боло берет. Бирок биз ал нерсеге көп деле маани бербейбиз да, чынын айткандачы. Вот, анан хейт чынын айтканда бизде аз. Биз репутацияга аябай көңүл бурабыз да, ошондой. Бирок арасында бар деп атпайсыңарбы? Атай айтып атсаң, кандай сөздөр жазылат мисалы силер көбүнчө? Билбейм, эми хейт деле окуган эмесмин негизи, бирок жазылат. Өтпөй калды, андай мындай деп ошентип айтышат. Өтпөй калды деген нерсе болот, ооба. Диванный критиктер бар турбайбы силерде деле? Сөз. Силердин баягы звезда экениңерди бул жакта чиркелер да билип атат окшойт, үстүбүздө толуп калышты. Ооба. Деги эле кандай дагы хоббиңер бар, кызыкчылыктарыңар? Биз шахмат ойнойм мен. Аябай жакшы деп эмес, бирок жакшы эле ойнойм. Спорт менен бир аз алектенебиз, постоянно эле да эми. Вот. Ошол хоббилерибиз бар, китеп окуйм, адабият. Иним сен айтып кет. Мен пока хоббим деле жок. Футболго жакынсың бул жакта. Бул контент тартат. Контент тартат. Ошого кызыгып калды последнее время. Ошол эле го дейм азыр мумкин. Блогерликти кесип катары карайын деген оюңар барбы келечекте? Мисалы, табыш көзү ушул блогерлик. Чынын айтыш керек. Мен андай нерсе менен баштаган эмесмин. Потому что мен жакындарым өзлөрү эле айтчу, мен мурда тартып жүрчүмүн да, өзүмдү бир аз тартып анан блогерликке бир кылып көрбөйсүңбү деген нерсеге бир аз аракет кылган болчумун да. Бирок блогерствого мынтип башоту менен кирип ошол нерседен акча табам деген нерсе андай жок болчу, бирок ошол нерсе уже келип калды да. То есть блогерликтен акча табам мен. Ошондой. Азыр реклама алып баштадыңар. Реклама пока албайбыз, бирок жакшы проекттердин үстүнөн иштейбиз да жакын арада. Мен кече эле силер менен ошол сүйлөшөйүн десем, телефон чалганда менеджериңер алды телефонду. Менеджер алып турсуңар. Ага да айлык акы төлөп турасыңарбы жагында? Ал проектке жараша болот. То есть ал проект табат, ага чалышат. Проект табылса, ал какой-то процент алат өзүнүкүнчү. Вот. Анан иштешебиз, ошондой негизи проектибиз. Ал дос болгон эле негизи. Түшүнүктүү. Ачы менин билишимче, контентти алгач өзүңөрдүн машыкканыңарды салып, ошол аркылуу жүргүзүп баштагансыңар. Канча убакытка чейин баягы видеоңор элге тарабай жүрдү? Мисалы, эң алгачкы көрүүсү көп болгон видеоңор эсиңердеби? Ооба, эсимде. Негизи ошо туура айтып атасыз. Биз ошондон баштаганбыз негизи, потому что мен бир жерден уккам, өзүңө кызык болгон нерсени тарт депчи. Мага ошол нерсе кызык болчу, андан кийин ошондой тартып жүрдүм, бир ай вообще учкан жок да, результат болгон жок. Анан бир маалда бам жарганбыз, ошондон кийин уже бир направленияга түшүп кеткен да өзүчө. То есть ошол биздин контентке кызыккан адамдар
уже кирип кеткен биздин аккаунтубузга. Ошондон кийин анан кийин юморго өтүп кеттик да азыр. Эң биринчи катуу кеткен видеобуз ошо понт деген видео болгон. Анан ошо немеге киргенбиз да. Рекомендацияга киргенбиз анан ошо кызыгып калдык да ошо немеге. Дүйнөлүк баягы рекомендация деп коебу же дүйнөлүк трендке чыга алдыңарбы? Жок, биз антип андай видео тартпайбыз. То есть, если биздин видеобуз СНГга чыгып баштаса, биз аны удалить этебиз да. Эмнеге? Бизге андай нерсенин кереги жок, потому что биздин контентибиз таза кыргыз тилинде болуп атпайбы? Анан эгерде бизге башка жактан өзбектер, казактар, орустар подписка кылып алган болсо, анда биздин активибиз түшүп кетет да. Подписчик көбөйүп, актив түшүп кетет. А бизге ал нерсенин кереги жок. Биз топтогон подписчиктердин баары живой да. Аябай прям лояльный аудитория биздикичи. Ошондуктан бизге андай нерсенин кереги жок, андай видео тартпайбыз да. Сон азыр силердин баягы видеоңорду көрүп чыктым да, интервью алганга чейинчи бардыгын бирден акырындан карап чыктым. Анан көп кырды табан экенсиң. Район видеолоруңарда ырдаган учурлары да бар экен атай чыктым э. Анан биздин көрүүчүлөргө да ырдап бербейсиңби? Баягы видеолордо кыскача эле ырдап койгоның менен толук түрдө ырдаганыңды көрүп алган жокмун. Кал ошол видеого түшкөндү эле билем, ошол жерин эле билем. Ырдап бересиң анда ошол жерди? Мен ошондой бир ырдап берип коеюн. Ушул жерден элеби? Кие асаминина джипе me lo pasa choboto da mutkizve ela que me chocou me la dovela fonga de camaru tem greve mascara borrana se fal me apaixonou nakama ina tu parela ciao. Муну ошол ушундай негизи бразильский эмне деп коет? Бразильский ырда болчу. Анан ошол нерсе аябай хайп болуп атканда бул да чуть-чуть мындай билет экен да, кичине. Мындай слух бар да, музыкальныйчы. Анан ушуну кылбайсыңбы, жаттап көрбөйсүңбү деп туруп ушул ыры аркылуу бир 4 видео менен аябай хайп жарап алганбыз да. Вот. То есть бул планированно кетет да, ошондой. Негизи ырдын маанисин билесиңби, атай? Жок. Болуш керек. Билбесе керек анын маанисин, чынын айтканда. Биз анын маанисин деле караган эмеспиз. Тексттерин окуп туруп эле аны жаттап алгам. Текстин сөзмө-сөз жаттадыңбы же азыр Бразилиядан бизди көрүп калсак аткырышабы? Аткырса керек. Жок, бирок неметип эле жаттагам, окуп эле калдым. окуп эле жаттаган болуш керек. Сон, сиз ырга жакын эмессизби? Жок, мен ырдабайм. Мен көп ырдабайм. Бирок кичинекей кезде кызыккам, эми азыр эмес да. Азыр уже башка да, уже биз блог тартып атпайбызбы? Биздики ошо менен кетет. Сон. Бул чейиндагы биз негизи интервью пландаганбыз. Меске чалып барабыз дегенде сиз бир учурда бошобой калдыңыз. Анан алдында 8-мартка жакын болчу. Анан бир кичинекей бизнестерди кылып аттым эле, бошобой калдым, может кийинчерээк кылабыз деп калдыңыз. Өзүңүздөр да үй бүлөлүк иш алып барасыздарбы же кандай? Ошентип айтсак болот. Биз шаарда клубника шоколад сатабыз. Рынокто номер 1 деп айтсак деле болот да. Вот. Потенциальный клиенттерибиз бар. Ошол малда аябай кипиш болуп аткан болчу. Ошол малда чалган болупсуздар да. Анда подписчигибиз да азыраак болчу. Анан блин, жакшы болбой калат го деп ойлонуп койгом да. Подписчигибиз азыраак, анан бизди ким көрмөк эле депчи. Азыр уже Кудайга шүгүр болуп калды. Жакшы эле болуп калды, ошо элдерге таанып калдык. Атай айтсаң, силердин айрым видеолоруңарда шайтан көпүрө дейт, Шайтан көпүрө беле? Шайтан көрпө. Ошонун аталышы кандай келип калды эле же өзүңөр эле ат коюп алдыңар беле? Шайтан көпүрө деген негизи чынында эле бар. Бирок аны мындай кандай десем, мындай жашырып койсок, ошондой жашырып анан бир маалда айтып салалы деген оюбуз бар да. Ошону айтып койбойсуң. Өлө элдер тажап кеткенде аны айтып салалы деген сыяктуу. Негизи шайтан көпүрө деген мурда эле бар. Бирок биз көргүзгөн жокпуз да анычы. Потому что ал шайтан көпүрө деп бизде жерде да бар да. Биз ошону айтып атат экенбиз деп хутур жакта шайтан көпүрө экен десе, көрсө шайтан көпүрө деген башка экен да. Аны биз бул жерде туруп аны мен деле билген эмесмин да. Шайтан көпүрө деген тетакта экен вообще. Эмнеге анын аталышы шайтан көпүрө деп аталып калыптыр? Билбейм. Аны билгендерден сураш керек болуш керек. Ошондой. Бар эле силерди баягы мемге айланып кеткен же болбосо бир видеоңор аркылуу эметет да, тааныйт да. Анан азыр биздин интервьюнун жүрүшүндө дагы бир ушул жерден кандайдыр бир тамашалуу видео кошуп кетсек болот. Өзүңөр ушул жерден жарата калбайсыңар. Ушул жерденби? Ушул жерден. Биз негизи план боюнча кетет. Сиз аябай чөнтүктөн чыгасыз го вообще элечи. Сиз контент үчүн айылга бат-бат келип турасыз? Бат-бат дегенде бир айда бир келип турам. Атайын, контент үчүн. Контент үчүн. Же үйүңүз шаарга барып турат? Мен барып турам, ошо бир жума сайын барып турган убактар болгон көп. Бирок ай сайын барам да. Ай сайын контент үчүн барасыз да.
Ал жака барганда баягы клубника в шоколаде деп атпайсыздарбы, ошону сатканга жардам бересизби? Жок, ал жерде өзүнчө сотрудницалар бар, ошолор эметет. Бул идея кимден пайда болду эле? Мисалы, азыр силер жаш эле өспүрүм курактагы, иниңиз өспүрүм курактагы бала. Андан кийин ушул идеяны алып барып, аны жетектеп, деги эле ошол Бишкек шаарында тургундар көп го. Ошолордун баарына бирдей кызмат көргөзүү дагы кыйыныраак. Клубника в шоколаде дегенби? Клубника в шоколаде бул менин родная эжем байкендер бар. Алар көптөн бери ошо бизнес чатында уже 3 жылдай болуп калды да, ошо жаңы ачканда Кыргызстанда биринчи жолу ошолор ачкан Клубника в шоколаде. Именно торговый центрларда, мини реклама бул. Торговый центрларда, Бишкек паркта, ЦУМда, Азия молдо азыр 3 точкабыз бар. Ошол нерсени Кыргызстанга биринчи жолу алып келип жарганбыз да бизче. Вот. А мен болсо мындай эле сотрудник болчумун ал жерде. Мындай эле жумуш кылчумун, то есть заказдарды кетирип, андан кийин блогер болуп кеткенден кийин уже аларды признавать этпей калгандан кийин анан чыгып кеткем да жумуштанчы, ошондой. Анан кээде реклама сурап турушат, рекламага тартып берип коем. Мындай от души эле алардан акча алып келем. Ошондой. А рекламаңыздар канча сом турат? Деги эле блог менен бир айда канча сом тапса болот? Блог менен азыр акча табабыз, мындай көп сумма табабыз деп айта албайм, потому что фокус ал нерседе эмес да биздикичи. Мен азыр маркетологду окуп атам, продюсирование шаарда окуйм да. Вот. Курстарга барам. Өзүм да бир аз жумуштарым бар, эми аны кийинчерээк блогто айтып берем. Вот. Азыр интрига алып турайын да бир азчы. Вот ошондой, а так блог менен эле азыр в основном бир 60 миң, 70 миңге чейин Атайдын аккаунтунан тапса болот. А мен болсо пока айта албайм. Ошондой. Атай, тапкан акчаңы өзүң жумшайсыңбычы? Жок, деле жумшабайм. Жумшабайт, бул акча деле. Бул айылда да. Ашып кетсе, единицасын салып берип анан. Бар баскан турганына кыздарга барат ошол. Кыздар барасыз. Альпенгольд акча берип коебуз, ошондой. Көп барабы кыздарга? Жок, көп деле барбайт. Кыздарды качырып салдыңыз го деп коем. Келтирип атпайбы? Альпенгольдду алып барып берген кыздарыңыз тууралуу бир аз айтып бербейсизби? Эми эстелик болсо да калып калсын. 2-3 эле болгон, аз эле аны. Көп деле. Сиз канча жаштасыз? Менби 15 жаштамын. 15 жашта, 2-3 эле болду эле. Булар болсо тың. Эрте чоңоюшту деп коесуз. Эрте чоңойт. Классташ кыздарыңызга эле алып барып бересизби же кандай? Жок. Сизден Эми көп деле алып барып бербейм, эми алып барып. байкең айтып атпайбы? Эми ошончо болду, значит. Эми эсте каларлык бир окуя болгон окшойт да. Айтып берип коем, баягын айтып берип койсуң. Негизи байкем менин аккаунтума кирип турат да Instagramдан, ошол жерден эле көрүп атса керек. Окуппу барды? Жок, мен окуйм. Окуйм деле, просто сообщение тырың деп келип атса, анан кээде көрүнөт да. Кайсы историяны айтып атат байкең? Айтып берип коем. Айтып берип коем. Андай деле история болгон эмес, бирок мындай билем, мындай сезип атам да окуп атканын. Кээде айтып коет кыздар менен сүйлөшкөндүн ордуна мындай кыл, тигиндей кыл деп. Негизи ошондой, мен ошондой ойлойм да. Мисалы мунуку азыр фокус бир жерде болсо аябай жакшы да. Анан бул кичинекей да азырынчачы. Анан башка нерселерге фокусту кетире албасын деп көп айтам аябай. Ошондой. А өзүңүзчү фокусту контакт келе коесузбу же сиз деле Альпенгольд алып барып берип турасызбы? Жок, биздики азырынча Биздики чоңоюп кеткенде клубника в шоколаде деп. Биздики уже жок. Фокус бир эле жерде биздики негизи. Ошого аракет кылабыз. Пока кыз экинчи планда. Кызыкпайм дейсизби? Пока азыр эмес. Негизи адам башына өткөн окуядан сабак алып анан кийин ошол аркылуу жыйынтык чыгарат да. А сиз мындай жыйынтык чыгарганга демек бир башыңызда окуя болгондо 21 жашка чейин кантип эле болбосун? Жок. Антип айтчу деле негизи кыйыныраак болуп калат го. Мындай айтканда, кыз пока 21 жаштамын да мен. Азыр мага ал нерсенин чынын айтканда кереги жок деп ойлойм. Ата-энеңиздер деги эле ушул контентке кандай карайт? Башында эле мындай олуттуу көз караш менен караштыбы же сиздерди жөн эле видео тартып атат, өздөрүнүн баягы көңүл үчүн эле деп ойлоштубу? Жок, биз ата-энелерибиз деле өтө популярный болуп кеткенден кийин эле байкады. Башында баштаганда анча деле мындай замечание болгон эмес да. Негизи азыр деле менин ата-энем негизи грамотный адамдар өзүлөрүчө. Апам мугалим, артыңарда мугалим школдо мугалим да. Анан көп айтып калчу, мындай серьезный нерсени кылчу, серьезный иш кылчу депчи. Анан кийинчерээк ошо окшошпой, анан окшошуп кеткенден кийин анан байкап калышты да. Булардыкы серьезныйраак эле окшойт депчи. А так
андай болгон эмес да, башында эле балам молодец кыл ушул нерсени депчи андай болгон эмес, кийинчерээк эле болуп калды ал нерсе. Бирок рахмат ата энеме. Ошондой. Айрымдар айтып калышат го, айылда төрөлгөн балдардын кандайдыр бир деңгээлде баягы өнүгүүсүнө же болбосо жашоого болгон көз карашы кечирээк өнүгөт, тиги шаарга да чоңойгон балдарга караганда депчи. Анан бул жакта мүмкүнчүлүк аз дешет. Ошол ойлорго, ошол сөздөргө көз карашыңыздар кандай? Негизи ал адам өзүнөн эле зависит го деп ойлойм да менчи. Потому что мынакей мен айылда чоңойгом 11-класска чейин. Шаарга барганда аябай кыйналгам да, чынын айтканда. Кыйналып эч жерге батпай ушундай болгон, чынын айтканда андай нерсени моюнга алыш керек. Бирок азыр интернеттин заманы мисалчы. Если адам бир нерсени кызыгып аткан болсо, бир нерсе колунан келет деп өзүнө ишенсе, ал нерсе айылга башка нерсеге карабайт го деп ойлойм да менчи. Ошондой. Ал эми баягы Москванын жашоосун көрүп келген адам катары эмнелерди айта аласыз? Мигранттарга деги эле жашоо кыйынбы? Негизи мигрант болуп мен 2 жыл иштедим. Сушист болуп мен профессиональный сушистмин деп айта алам. Сиз бүгүн кечке ачык реклама. Мен аябай реклама болдум го. Антиреклама кылып коеюн. Суши жасап иштечүбүз Якитория деген Глеген ресторанында. Вот ошол жерде 2 жыл иштеп келдим. Анан бизге көп билинген жок, потому что биз Подмосковьеде жүрдүк. Бирок шаарга ичине киргенде аябай кыйналдык, чынын айтканда. Бизди мындай бөтөн көрө беришет экен да, по-любомучу. Ал жеринде по-любому Бишкектегидей болуп жүрө албайсың да, Москвадачы. Анан мигранттарга айтарым, мигрант мен бир боордошторум, негизи бул нерсенин кереги жок экен. Аллах Таала если берекени берем десе, если ырыскыңды берем десе, сен бул жерден эле тапсаң болот экен да, чынын айткандачы. Башка жакка барып деле кереги жок экен, чынын айтканда. Мен ошону байкадым. Ошол. Сиздин келечекте сыртка чыгып кетейин деген оюңуз жокпу мигрант катары? Жок, кандай деле оюм жок. Жакында эле сиздин контентиңизди көрүп калдым. Мен 3 күн жок болгом. Активист түшүп кетпесин депчи, ошондо даватка чыгып келдиңиз окшойт. Ооба, дават. Анын баарын кактан билесиң? Ошонун баарын көрдүңөрбү? Я журналист. Ооба, биз даватка чыгып турабыз. Анан байкем болуп даватка чыгып келдик. Аябай сонун. Ошондо биринчи жолу чыктым баса. Андан кийин уже чыгып баштадык да. Негизи ошо Алла жолуна түшүп, иманды көтөрүп туруш керек экен. Ал нерсе бизге аябай керек нерсе экен да. Вот, силерди да чакырам, кишилерим. Негизи Аллах Тааланын жолуна түшүш керек, чынын айтканда. Биз бул нерсени мындай нерсе экен да булчу. Намаз окуш керек деп атпайбызбы? Намазды биринчи орунга коюп туруп, анан иштерди экинчи планга коюш керек экен негизичи. Биздики андай болбой атпайбы, чынын айткандачы. Биз убакыт болгондо, бир проблема болгондо, жамандык башыңа түшкөндө эле ушундай болуп калып атпайбы, намазга жыгылыпчы. Биз ал нерсени мындай бир аз өзгөртүшүбүз керек да, чынын айткандачы. Биздики азыр ушундай эле болуп жүрөт да, чынын айтканда. Азыркы коомго кандай контент көбүрөөк өтөт? Мындай кандай десем, күлкүмүштүү контент өтөт го дейм. Лайф формат өтөт го деп ойлойм. Жаңы баштап келаткан блогерлерге менин советим, видеодо аябай көп заморочканын кереги жок да. То есть видеодо идея кандай жакшы болсо, подача жакшы болсо эле болду, ал төт. Ал күнү киргизесиңер, түнү киргизесиңерби, андай деген нерсе жок да. Если идея жакшы болсо, ал обязательно тебиш керек. Биздики ошол. Фишка болуш керек да, фишка болсо. Болду, адамдар айтпа. Блогер болуп кетти. Тамаша, блогер болгон жакшы. Атаңыз тууралуу айткан жоксуз. Атаңар да силерди колдойбу контентиңарда? Атам негизи бир маал аябай звездалуу экенбиз. УТРКда да чыгарганбыз, уже силердин алдыңарда уже интервью алып кетишкен атаман. Если хотите, кааласаңар азыр тартсак болот атамды. Азыр да атаңыздар бул жакта жүргөн экен, э? Сиз журналист болуп тажап кеттиңиз окшойт, мен журналист болоюн эми. Алып барчу болсуң да сен? Жүргү анда кеттик. Ата түшүп интервью берип койбойсузбу? Өзүңүз жөнүндө айта кетпейсизби? Канча жаштасыз? Эмнеге кызыгасыз? Мен 1974-жылы 20-ноябрда Нарын областына караштуу Жамбулак деген айылда, ушул айылда төрөлгөнбүз. Атайын сиздин турникке тартыңызды тартабыз деп келишпедиби? Мастер-класс көргөзүп койбойсузбу? Көргөзөлү. Кетти.
шапка түшкөндө. Алып коем ата, кыла берсин. Ата, мен популярныймын экен десем, сиз көрсө Кыргызста төбөңүз көрүнгөн киши турбайсызбы? Башыңызды көргөзүп коесузбу бир? Мынакей достор, ушуну менен журналистиканы жыйынтыктайм, эжебизге передавать этебиз. Беребиз. Биз Маегүл Суланталыбыз барып. Айтсаңар, келечекте киного тартуу же кино тартуу оюңарда барбы? Оюбузда бар негизи, жакшы кинолор чыкса, предложениялар түшсө, тартылабыз буюрса. Сен кандай геройлордун образын аткарып чыгара алат элең? Көбүнчө мындай күлкүмүштүү болгон эле жакшы го. Биз негизи киного, жакшы кинолорго предложение түшсө тартылып кое беребиз. Бирок негизи планда бар өзүбүздүн кинону тартабыз дегенчи. Сценарий жазып жүргөн сценарийлерибиз бар. Аны биз буюрса инста сериал кылайлы деп атканбыз план боюнча. Анан если что кино тартабыз деген да иншалла ниеттерибиз бар. Жанбулак айылында кеч кирип баратат. Биз өзүбүздүн маегибизди жыйынтыктайлы буюрса келечекте Ачы менен Атай блогун чоңойтуп, деги эле Кыргызстандын биринчи блогерлеринин катарына кирсе дагы интервью алабыз, Айтканыңыз келсин. Анда силерге эркин микрофон берейин. Өзүңөрдүн көрүүчүлөрүңөргө, кыргыз элине жалпы эле саламдоо же болбосо кабыл тилегиңер болсо айтсаңар болот. Баарыңыздарга салам, кыргыз элим, биздин подписчиктер. Бизди колдоп туруңуздар. Дагы көп видеолор чыгып баштайт. Көрүп туруңуздар. Мен катталуучуларым, баарыңыздарга ысык салам Нарындан. Мен негизи Нарын, Ысык көл анан Бишкек көрөт да в основном, аудиториям ушундай. Анан Жалал Абад, Ош жактар мен что-то вообще көрбөй атышат да. Же мен юморум аларга өтпөй атабы, ошону билбей атам. Баардык жети област, жети дубан баарыңыздарга салам. Бизди колдоп берип атканыңыздарга аябай ыраазыбыз. Ушул темпте колдоп берсеңиздер, буюрса вообще сонун нерселер жаратабыз. Жакшы результаттарды көрөсүңүздөр, аябай сонун. Урматтуу Сокол медианын көрүүчүлөрү, бүгүн биз Нарындын Жанбулак айылында, жаш блогерлердин айылында болдук. Жакшы маек курдук деген ишеничтебиз. Бул видеону көрүп, лайк басып, биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Кылчак. Ондан да.